25 бөлүм. Сен менин Кудайымсың. Сени даңазалайм. Сенин ысымыңды мактайм. Анткени сен укмуштарды жараттың. Байыркы убакта алдын ала белгилеп койгондоруң чындык. Амин. Сен шаарды таштын үймөгүнө, чепти урандыга айланттың. Шаарда бөтөн уруулардын үйлөрү калган жок. Ал эч качан калыбына келтирилбейт. Ошондуктан сени күчтүү элдер даңазалашат. Коркунучтуу уруулардын шаарлары сенден корко турган болушат. Анткени сен жардыга тирек болдуң. Жакырга башына кыйынчылык түшкөн күндөрдө таяныч болдуң. Бороондо башпаана болдуң. Аптапта көлөкө болдуң. Анткени канкоор эзүүчүлөрдүн каардуу деми дубалдарга каршы соккон бороондой. Суусуз жердеги аптаптай сен душмандардын жанжалын токтоттуң. Аптапты булуттун көлөкөсү баскандай эзүүчүлөрдүн кубанычы басылат. Ошондо Себайот Теңир баардык элге ушул тоонун үстүндө дасторкон жайып, тамактын майлуусун, шараптын тазасын, жиликтин чучугун, шараптын эң тазасын коет. Баардык элдерди жаап турган жабууну, баардык уруулардын үстүндөгү жабууну ушул тоонун үстүндө жок кылат. Теңир өлүмдү түбөлүккө жок кылат. Кудай Теңир баардык адамдардын жүзүндөгү көз жашты арчыйт. Бүт жер жүзүндөгү өз элинин маскарачылыгын алып салат. Анткени Теңир ушинтип айтып жатат. Ошол күнү, мына, бул биздин Кудай, биз ага таянганбыз. Ошондуктан ал бизди куткарды. Бул Теңир, биз андан үмүт кылганбыз. Анын куткарганына кубаналы, шаттаналы деп айтышат. Анткени Теңирдин колу ушул тоодо турат. Саман кыктын үстүндө тебеленгендей, маап өз ордунда тебеленет. Суучул сүзүш үчүн колун сунгандай, ал өзүнүн колдорун анын ортосуна сунса да, Кудай анын текибердигин колдорунун ант коорлугу менен кошо басат. Сенин сепилиңдин бийик дубалдарын талкалап, жерге кулатып, топуракка айландырат.